Экинчи элдик курултайга Ат башы районунун атынан делегат болуп барган Эсенгулов Мурат Каныметович айыл аралык жолдордун абалы, ГЭС куруу, ирригация жана алыскы Аксай өрөөнү менен районду байланыштырган көпүрөнүн курулуш иштерин тездетип берүүнү суранды. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, өлкөбүз ири гидроэнергетикалык потенциалга бай. Ат башы районунун Аксай өрөөнүндө Нарын дарыясынан кем калбаган 3 суунун куйганы деген дарыя Кытай өлкөсүнө кирип кетет. Турдакын Усубалиевдин убагында ГЭС куруу ниеттелип аракеттери башталган. Эгерде бул ГЭС курулса, 80-90% Кытай өлкөсүнө экспорттолуп, Аксай өрөөнүнүн тоо-кен байлыктарын кен байлыктарга өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк ачылмак. Бул долбоор бир гана райондун эмес, өлкөбүздүн экономикасынын дареметин кескин көтөрүүгө салым кошмок. Андыктан аталган долбоорду жеке өзүңүз көзөмөлгө алып, ишке ашырууну колдоп берсеңиз. 5. Ат башы району аркылуу Торгат трассасы өткөнү менен айыл аралык жолдор шагыл боюнча калып кетет. Мисалы өзгөрүш Ат башы жолу сыяктуу. Бул элибиздин абдан чоң көйгөйү. Транспорт министрлиги тарабынан ушул жолдорубузду 2-3 жылда толук асфальттап берүүгө көмөк көрсөтүүңүздү суранабыз.